Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste aytat, menden keyin adaşıp ketpөө üçün эки нерсени бекем кармагыла дейт. Биринчиси Аллахтын китеби, андан кийинкиси Аллах Таала бизге жиберген пайгамбардын сүннөттөрү. Адамдын жашоосунда жашап аткан учурда дагы, дүйнөдөн өткөндөн кийин дагы пайда бере турган нерселерге көңүл буруу зарыл болот. Бизге ушундай нерселер керек. Дүйнөдө азыр бүгүн күн өткөзүп атканыбызга да бизде пайдасы тийип турсун. Дүйнөдөн өткөндөн кийин, бул дүйнө менен кош айтышкандан кийин дагы пайдасы тие турган нерселерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бирок тескерисинче адамдар бул дүйнөдө эле пайдасы тие турган, балким пайдасы тийбеген нерселерге дагы пайдалуу нерселерге караганда көбүрөөк убакыт бөлүп көңүл буруп калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Иqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi." Sizler Kur'an okugula. Kur'an okugan adam üçün kıyamet günü Kur'an şafaatçı olup kelет. Al adamdın oşol күnkү кыйынчылыгын, түйшүгүн жеңилдете турган жардамчы болуп келет деп пайгамбарыбыз айтат. Аллах өзү кечирсин, бүгүнкү күндө адамдарда ошол Кур'анга болгон көңүл буруу өтө азайып кетти. Кур'ан жаттоого, Кур'ан бир гана өтүп кеткен адамдар үчүн эле окула тургандай сезим болуп калды. Баланчага Кур'ан окуп коелу десе, дүйнөдөн өтүп кеттиби деген ой өзүнөн өзү эле келе турган болуп калды. Кур'ан бул дүйнөдөн өткөндөр үчүн эмес, мына дүйнөдө жашап аткан тирүүлөр үчүн болчу. Ушул дүйнөдө жашап аткан тирүү адам Кур'ан окуп өзүнө пайда алып келейин деп кылган окуган тилаваты Кур'анынан өзүнө пайда болот эле, ошол пайда болгон соопту өтүп кеткен адамга багыштаса, хадия кылса, ага дагы пайда болот. Өтүп кеткен адамга Кур'андын пайдасы бул экинчи деңгээлдеги, негизги пайда сиздин өзүңүзгө болот эле. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте айтат: "Инналлази лейса фи жауфихи шай'ун минал Кур'ани кал-байтил хариби." Жүрөгүндө Кур'андан бир аз дагы бөлүкчө болбогон, Кур'ан жаттабаган адам бир аз дагы анын жүрөгү бузулуп калган, ташталып каралбай калган үй сыяктуу деп. Өзүңүздөр билесиздер, ташталып калган, эч ким карабай койгон үйдө албетте бир зыяндуу нерселер болот, жин шайтандар толуп алган болот. Ошол үчүн адамдын жүрөгүндөгү кыжалатчылыктын бардыгын кетире турган нерсе албетте бул Кур'ани Карим. Кур'анга болгон убакыт берүү өтө аз. Бизде бир шылтоо бар. Кур'ан эми араб тилинде болгондон кийин араб тилиндеги тамгаларды көрүп туруп эле шайтан үмүтсүздүк алып келет. Сен муну кантип жаттайсың, кантип окуйсуң? Бул эң жеңил. Аллах Таала Кур'анды жаттоону дагы, Кур'ан окууну дагы адам затына жеңил кылып берген. Ошол үчүн бул нерсеге көңүл буруш керек. Ошол жеңил нерсени аткарып атып кыйналсаң, пайгамбарыбыз айтат, сага эки сооп берилет. Кыйналып окусаң, эки, бириси окуганың үчүн, экинчиси кыйналганың үчүн өзүнчө сооп сыйлык берем десе да, бизде Кур'ани Каримди окуганга убактыбыз жок. Адам баласы кечке маал түрдүү окуяларды, түрдүү болуп аткан дүйнөдөгү жаңылык окуяларды укканга сааттап убакыт бөлгөнгө убактысы бар дагы, жашооңдагы кыйынчылыкты кетирген Вакыя сүрөсүн окуганга 10 мүнөт убактың жок. Адам ушундай болуп калды. Сени кабырдагы кыйынчылыктарыңдан жеңилдик бере турган, кабырдагы азаптан сени куткара турган Мүлк сүрөсүн окуганга убакыт жок дагы, бирок түнкү маал таң атканга чейин керексиз маалыматтар менен алек болгонго адамдын убактысы бар да. Ошол үчүн Кур'ани Каримге көбүрөөк убакыт бөлүү биздин жашообузда жеңилдик пайда кылат. Кур'анды окуганга кимдин эгерде мүмкүнчүлүгү болбосо, эч болбоду дегенде уламалар айтат, алымдар дарат алып келип Кур'анды ачып, ушул менин жараткан Аллахым Раббимдин сөзү, ушул жерде менин бактылуулугум тууралуу айтылып жатат деген сезим менен Кур'анга көз жүгүртүү, бул дагы ибадат. Аны да кыла албасаң, анда Кур'ан окулуп жаткан жерде Кур'анды угуп койсоң, ал дагы ибадат болот. Ошол үчүн Кур'анга көбүрөөк көңүл буруу керек. Кыйналуу, мен кыйналамын, жок, андай эмес. Кур'ан жүрөктөрдү тазалай турган нерсе, жашооңузга рахат алып келет. Мурдакы доорлордо бир аксакал киши болгон экен, аксакал кечке Кур'ан окуй берет экен, жаш өткөндөн кийин үйрөнгөндүгү үчүн тили жакшы келбейт, кыйнала берет. Аны окуса б унутуп калат, ушинтип кыйналып окуп отурса, баягы баласы ырайымы келип туруп атасына айткан экен: "Атам, эмне кыласыз ушунча кыйналып? Сиз жашыңыз өттү, эс тутумуңуз төмөндөп кеткен. Кур'ан эмес, балдарыңыздын аттарын унутуп калып атасыз азыр. Эмне кыласыз Кур'ан окуп? Өзүңүздү кыйнап" дегенде, анан атасы даанышмандык менен баласына Кур'андын фазилетин түшүндүрүү үчүн
Балам тетиги жердеги короодогу биз көмүр ташыган себетке барып туруп бир суу алып келбейсиңби? Ата мындай мүмкүн эмес да, себетке суу турбайт го. Билбейм, мен балам болсоң, ата катары мен айтканымды кылсаң, анда ушундай кыл дейт. Макул деп баласы картайган атасынын көңүлү үчүн бир эки жолу аракет кылып сууга сүзүп баягы себетти. Андан кийин келип атасына айтат экен: "Ата, мен сизге айттым эле го, буга суу турбайт да, бул тешик го арасы." Десе атасы айткан экен: "Балам, аны мен деле билем. Аны билбей кыла турган деңгээлдеги акылымды жоготкон жокмун. Аны мен деле билем. Болгону сага түшүндүрөйүн дегеним, балам, ошо сууга салаар кезиңде себеттин өңү кандай эле капкара болчу. Азырчы агарып калды. Мен да ошого Куран окуп атам да" деп. Менин жүрөгүмдө Куран сакталбашы мүмкүн, анын тешиктерди жүрөгүм сени түшүнтүп чоңойтконго чейин жүрөктөр тешилип бүткөн. Ошол жерде Куран сакталбаса дагы, Куран окуганым себебинен жүрөгүмдөгү ошол каралыкты, кыйынчылыктын бардыгын Куран жууп кетип атпайбы, ошол үчүн окуп атам деген экен. Ошол үчүн Куранга көбүрөөк убакыт бөлүү, Куран окууга, Курандын аяттарына көңүл буруу өтө зарыл. Адам баласынын дагы бир жашоосунда кыйынчылыктардан, бизди башыбызды ооруткан нерселерден бириси, кээ бирлер сурап калышат: "Үйгө кирсем эле жүрөгүм сыгыла берет. Үйгө кирсем кыйнала берем. Бир сөз сүйлөсөм эле үй бүлөдөгү аял бала чака менен уруша кетип атам, кыйналып атам." Ошолордун чечимин пайгамбар алейхиссалам 14 кылым мурун айтып кеткен. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala: "La taj'alu buyutakum maqabira." Үйүңөрдү кабырга окшош кылып албагыла. Кабырга окшош дегени, кабыр тынч болот. Эч ким жок аякта. Тынч, үстү тынч да, ичи тынч эмес анынчы. Акыбалга жараша, жакшы адам болсо аныкы да тынч эмес, рахат күлкү менен. Жаман адам болсо аныкы дагы азап, кыйынчылык менен тынч эмес. Кабыр ошол мүрзө тарапка барсаңыз тынчтык болот. Ошого окшош пайгамбар алейхиссалам айтат: "Үйүңөрдү ушундай кабырдай кылып албагыла. Инна шайтана янфиру минал байти аллази туqra'u fihi суратул Бакара." Бакара сүрөсү окулган үйдөн шайтандар качып кетет. Акыркы жолу кайсы күнү же кайсыл жолу үйүңүздө Бакара сүрөсүн окугансыз? Бакара сүрөсүн бир окуй албасаңыз, окугандарды алып келип окутуп ушундай учур болду беле? Болбогон болсо, ошол үчүн жүрөгүңүз сыгылат, ошол үчүн кыйналат. Себеби Куран окулбаган үй, жогоруда айтылгандай эле, шайтандар толуп алат. Шайтан бар жерде кокусунан да жакшылык болбойт ал үйдөчү. Шайтан бар үйдө кыйынчылык, кайгы, капа, кыжалат, уруш, талаш, ый, ошонун бардыгынын жоюлуш жолу Куран экен. Куранды бизге оку деп ажыдан келген бир туугандарыбыз же кимдир бирөө хадия кылып берсе, биз аны алып, жакшына кылып кездемеге ороп, үйдүн төрүнө илип коебуз да. Ал Куранга адеп эмес, ал адепсиздик ал Куранга. Ал Куранды ачып окуңуз. Ошол Курандын окуганда сиздин жашооңузга пайда келет. Түшүнбөсөмчү, түшүнбөсөңүз дагы пайда келет да. Аллах Таалага Куран ушундай жакындатат, түшүнүп окусаң дагы, түшүнбөй окусаң дагы. Ката окусаң дагы, өзүңдүн болушунча деңгээлиңде, өзүңдүн жөндөмүңдү колдонуп, ошол Куранды окусаң, Куранга убакыт бөлсөң, эгер ката окусаң дагы Аллах Таала сооп сыйлык берет. Бирок ошентип жүрө берген дагы туура эмес. Адам баласы Куранды неге үйрөнө албайт? Бүгүн 100 жыл мурун адамдардын акыл башы жетпеген, элесине да келбеген нерселерди бүгүнкү жашы 100гө жетпесе дагы 80деги адам үйрөнүп алды ошол. Уюлдук аппарат, телефонду, компьютер, эмне аны колдонгонду үйрөнүп алдык. Бардык нерсени ошол телефондогу зарыл нерселерди үйрөнүп алдык, кирген, чыккан, эмнелерди кылса болот. Ошол жерден бизнес кылганга чейин үйрөнүп алдык дагы, бирок дагы эле Куранга керектелүүчү 29 тамганы жаттап бүтө элекпиз. Жаттасак да ошо экөөнү бири-бирине кошо элекпиз. Ошол үчүн Аллах Тааладан бул Куранга көбүрөөк убакыт бөлүүнү жана Кур'аны Каримдин мухаббатын, сүйүүсүн жүрөккө алып келүүнү көбүрөөк сурашыбыз керек. Себеби bir kişi gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mesele aytıp atat, surap atat. İnni uhibbu hadihi surata kul huvallahu ahad. Allah'ın elçisi men uşu İhlas surasını jakşı görömün. Uşu kul huvallahu ahad surasını jakşı göröm degende Peygamber aleyhisselam aytdı. Inna hubbaha adkhalakel cennete. Uşu surani süygöndügün, oşol süyüğün seni beyişke alıp kiret dedi. Oşol üçün biz neni süyöbüz? Bizge emne jagat. Eger kokus bирөө kelip bizden surap kalsa sizge emne jagat dep aytsa Allah geçirsin, anın içinde dinge baylanışlı nesler çıgabı, çıkpayбы Allah bilet de. Oşol üçün Allah Taala bardığımızga Kur'an-ı Kerim'den süyüsün, Kur'an'a bolgon umtuluu, aşıklık nasip kılsın. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alamin.